Бизге мурунку жумада турмушка чыкпай койсом болобу деген суроо келген. Ошол суроого жооп бергенден кийин бир эже мага WhatsApp'тан жазып калды. Жашым 35-ке чыгып калды. Үйдөгүлөр турмушка чыкканга жолтоо болушуп, ушундай өзүм менен өзүм болуп кеткенге тоскоол болуп жатышат деп айтып калды. Ошондуктан мен айтарым, урматтуу ата-энелер, эгерде кызыңыз бойго жеткен болгон болсо, анын кылган ишине же болбосо анын айлыгына, же болбосо башка мамлекетке барып иштеп келип тапкан акчасына кызыкпастан, анын убактысыны кетирбестен, анын келечегине балта чаппастан, эгерде татыктуу адам келген болсо, жакшы адам келген болсо, тез арада турмушка бергениңиздер жакшы. Жанагы кыз, 35-ке чыккан кыз ушундай кайгырып айтып жатат. Жашоонун ушундай кайгырып жатамын, батпай калдым, уктай албай атамын, келечегим караңгы мен үчүн, эртеге ата-энем өтүп кеткен болсо мен кайсыл жака барам деп ушинтип кыжырат болуп отурат. Ошондуктан ата-энелерге өзгөчө белгилеп айтарым, кыздарга кыянаттык кылып койбойлук. Кыздарыбызга келечегине балта чаап койбойлук. Эгерде өзү издеп келбеген болсо, биз издейлик күйөө баланы. Жакшы адам таап, ушундай бизде кыз бар эле, кандай дейсиңер, көрбөйсүңөрбү деп, ошол татыктуу жерге кызды бергенибиз бул эң жакшы. Ар бир нерсенин өз убагында болгондугу жакшы. Кыз ошентип жаштан өткөндөн кийин ага эч нерсе жакпастан кыйналып, кыжалат болуп, эгерде ата-энеси өтүп кеткен болсо, бир туугандар менен үйдөн кууп чыккандарды дагы билебиз. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, кыздарыбызга боор оруп, мээримибизди төгүп, аларга кыянаттык кылбастан, убагында татыктуу адам келген болсо, анын байлыгына же болбосо башка нерсесине кызыгып, турмушка бербей койбостон, убагында турмушка берейли деп айтар элем. Алла таалам ар бир кызга, турмушка чыга элек кыздарга татыктуу жигиттерди берсин. Ар бир жигит, ар бир кыз баш кошуп бактылуу жашасын деп Алла тааладан сурайбыз.